Достор, мынау Бишкек шаарынын 2050 жылга чейинки 25 жылдык башкы планынын долбоору. Муну орусиялыктар түзүп беришиптир. Эми мен ушул жерден өзүмдүн бир эки ойлорумду айтып берейин. Азыр мисалы аэропорттун жолу жөнүндө. Аэропортко бара турган азыр ушунчалык 1,5 миллион адам жашаган Бишкектен аэропортко бара турган жападан жалгыз жол бар экен. Мынау жол. Башка жол жок. Азыр ошол эле учурда мына жерден Манас айылы түптөлүп атат, мына жактарда Кут түптөлүп атат, бул жакта жанагы базар түптөлүп атат. Жол ошол нагрузканы көтөрө албай кала турган деңгээлге жакындап калды. А эмне үчүн мына жактан мына Жаш гвардиянын түз түшкөндө эле мына жерге чейин жол келет экен. Ушул жолду жакшылап кеңейтип, жакшына кылып койбойлубу? Аэропортко дагы бир жол катары ушуну мына жер үзүлүп калыптыр. Ушул үзүлгөн жолду мындай бириктирип, жок дегенде эки жол кылып койсок болбойбу? Эмне үчүн мына жактан туңгуч тараптан түз ушул аэропортко түшүп келе турган жол болбойт? Туңгуч тараптан түздөп бир жолду мына объездге түшпөй, объездден дагы сырткары дагы бир жол кылып койсок эмнеге болбойт? Эмне үчүн мына жактан Сокулукка, Кара Балтага чыгып кете турган дагы бир жол кылып койсок болбойт? Кыскасы ушундай. А башка өлкөлөрдө карасаң, мына аэропорт тура турган болсо, аэропорттон эле ушундай болуп 5 манжадай болуп эле каалаган багыттарга чыгып кете турган бир нече жолдор бар. Неге бизде бир эле жолдун көзүн карап отурушубуз керек? Эмне үчүн бул ушу бойдон дагы 25 жылга чейин ушинтип жашашыбыз керек?